bu yayınları şu жерге келip менің шығармашылығыма күбө болып өзгөртүн өткендерге айтып шығармашылық менен таанышып атканыңыздарга чоң рахмат. Туган күнүңүздөр менен мен өзүңөр айткандай көп бүрдү шығармашыл адам экенинди айтып келатышат. Бул шығармалардын жаралышы мындай эле бир тармактуу болгон жок. Ар кыл багытта кетти. Эмне үчүн ар кыл багытта? Ушул жыгачтан жасалган скульптураларды жасоонун алдында мен Каратал Жапырыкта бир чоң zoo бар эле. Ошол zoodогу Манастын үңкүрү деп биздин ата-бабаларыбыз чоң атам дайыма Куран окуп келет эле да. Анан ошол бала кезде болгон окуяда анан ошол үңкүргө кирген. Бийиктиги 1000 метрге жакын ушундай бийик жер. Анан ошол үңкүрдүн ичине киргенде үңкүр эки эмеден бөлүктөн турат экен. Биринчисинен кирет, оозун тоскон арчалар бар экен, туураган арчалар. Анан ошол эпосто айтылат экен. Каныкей Манасты койгондо ошол үңкүрдүн оозун арча менен тосуп, үстүнө казан ойдуруп дейт. Сагынбай Орозбактын вариантында ушинтип айтылат эмеспи? Анан ошонун баарын көкөрөмө түйүлдү да, арчалар жетат оозунда сүрөтүн берген болчумун. Анан ошондон ичине киргенде бир уруно жазы бар экен. Манас деп окуп, анан ошону сүрөткө тартып туруп жарыялаган Бачиев. Анан таштын бетинде текенин сүрөтү бар экен. Багыштын сүрөтү бар экен. Анан эки балапанын эришкен аккунун сүрөтү бар экен. Анан өтө таң калыштуу болуп калды да, катуу таасир берди да мага. Анан мен өзүм тарых изилдеп келаткан адам катары ошол жердеги окуялар көргөнүнүн баары атамдын айтканы эпос, Манас эпосундагылардын баары бири-бири менен айкашып атат да. Анан мен жөн жерге кирбегендигимди, демек ушул бир эчтек калтыра тургандай. Балким бул чынында эле Манастын жаткан жери болушу мүмкүн деген ой менен анан ошол жыгач жанагы арчаларды мага таасир берип, ошо арчалардан кийин анан тарыхты изилдөөдө дагы окшоштук болуп калды да. Жана үңкүр менен анан тарых окшошуп атат да. Эпос менен окшошуп атат. Анан бири-бири менен окшошкондуктан биздин Каратал Жапырык жөн жер эмес экен. Жер ыйык жер экен деп анан өзүм дагы мындай бир толкунданып, таасирленип, анан ошондо алгачкы чыгарманын башаты ошондо башталды. Анан ушул чыгарманын аты Манас Эли сүрөт дүйнөсүндө деп аталып, баягы Манас 1995 жыл Манас деген болбоду бизде. 1000 жылдыр деп Манастын, эпосту 1000 жылдыр. Ошондо коюлган болчу алгач. Анан ушундай чыгармалардын баарын 100ге чейин жаратып, ошо 100ге жакын чыгармаларды ар кайсы мамлекеттерге алып барып коюп келдик. Турцияда койдук, Германияда койдук дегендей, Кытайда да койдук. Анан абдан жакшыларын президенттерге да белек кылдык. Нурсултан Назарбаевга, Аскар Акаевга, Липенге дегендей. Анан ошондон калганын япондарга да кетти белекке. Тарых музейинде азыр бүгүнкү күндө 34кө жакыны ошол жерде турат. Анан калганын мен бул жерге алып келдим да. Эгерде ошол тарых музейиндеги менен бул жердеги экөөнү чогуу койгонумда жана Манас Эли сүрөт дүйнөсүндө деген чыгарманын аты дагы чыкмак да. Себеби Манастын төрөлгөнүнөн тартып анан чоңойгонуна чейин чоң казат, кичи казат деген ошонун баары чагылдырылган. Анан кийин улуу кыйроо болуп калды. Улуу кыйроо болгондо анан ошол кыйроону мен китепке да чагылдырбай, жыгач менен чагылдырып тура көрдүм. Анан ошо тиги
китеп көріп атасыздар да алғашқы жерде тұрған ұлы үйлі деп аталып атпайды тетігі жерде композиция. Ал 30 дана элементті қамтиды да қатып қалған мындай бір елесті шығарма қылайын дедім да адамдардың бір көңілінде қалғыдай. Анан ошол тиги жерде өзүңүздөр көргөндөй адамдар, энелер, аталар баары катып уктап жатат. Байкадыңыздарбы? Ошолордун баары уктап, ошол улуу кыйраны чагылдырып турат да. Ат багы түндүгүбүз дагы мында түшүп дегендей. Бул кайсы убак болгон? Бул сиздер эми билбейсиздер. Анан мен тиерден драма театрда айтып берем. Кененирээк. Бул улуу кыйроо 1755 жыл кече жакында эле. 8-жылда мына Тарбағатай, аркы Алтай, Туба дейбиз, төбө. Анан Хоңгурай, Какасы. Мына ушул аймакта жашаган кыргыздар, Енисей кыргыздары. Ошол Енисей кыргыздар 2 миллионго жакын эл кырылган. Муну биздин тарыхчыларыбыз бирдей жерде чагылдырган эмес. Мен ошо 600ге жакын китепти аңтарып карап чыгып, көп мамлекеттерди кыдырып, ошол Новосибирский библиотекасында жана Козода Виктор китеп жазып атпайбы? Цивилизация сибирский кыргыздар. Ошол китепти ошо iki жерде жазып атат. Мен ошол жерде 9 ай болгом. Библиотекада. Бул Кытайда болдум, Иранда болдум дегендей, Өзбекстан, Түркистан, Тажикстан, Африкада болдук. Жана Сахара тууралуу кеп туруп атат, Сахарада да болгонбуз. Анан ошол бардык жерде кыргыздын изин көрдүм. Кандай жумуш менен барсам дагы кыргыздын изин көрүп, ошону кырылган элдин артында из калсын деди. Анан ошону биздин тарыхчыларыбыз ошондой деңгээлде чагылдырбаганда, эми өздөрүнүн китебинде мен акылымдын жетишинче, колумдан келишинче китепке дагы, анан жыгышка да түшүрүүнүн аракетин жасадым дагы, ошол чыгармалар сиздердин алдыңызда болду. Эми менин бул жерде айта турган дагы бир сөзүм, ушунча жерден жол арытып, жердин барын аркай жактын барына көргөзүп келип, анан Бишкекте көп жерде коюлган бул чыгармалар. Нарында биринчи жол коюлган. Өзүмдүн жеримде, өзүмдүн айылымда, өзүм окуган мектеп, жерден окуп бүткөн бир кезде китептин презентациясы мурун болгон обкомдо, ал кезде тиги обкомдун залында болгон 2002 жылы. Ошондон кийин китебимдин презентациясы болгон эмес. Мен 15тен ашык китептин авторумун. Анан ошо китептеримдин баарында бүт кыргыз элинин баскынын изин көргөздүм. Өр менен дагы, мындай дагы. Анан жанагы Өзаштын кут билими деген китепти ушунун баары таасир берип атат да кишиге. Анан ошондо мындай деп айтылат. Кут билимди де талашкан, Баласагындын кут билимин дагы. Бул кыргызга тиешеси жок деп келген сөз. Ошол кут билим дагы кыргыздын өзүбүздүн тарыхый санжырасы да бар. Санжырасы менен көргөздүм, тарыхта да көргөздүм, кут билим кыргыздын кут билими экен. Анан далилдеп туруп Кожоштун кут билими дегенди жазгам. Баласагындын мындай деген китаптары бар да. Киши көөнө түпсүз деңиз чалкыган деп, билим дербеп эң түйүндө катылган. Окуу түндө алдыңдагы шам чырак, билим алсам маанаясы жаркырап. Билим менен илимге көпүрө дил, көкөлөткөн адамды тили деп бил. Тил арыстан бозогонго комдонгон, ошоп кетсе өзүңдү да жеп койгон. Тагдырга тал болбойт десең өзүңө тили тиштеп сак болгон сөзүңө. О илимдүү, сыймыгыңды билдирбө, о илимдүү, ачууга сен жеңдирбе деп. Мындан 1000 жыл мурун кыргыздар билимге сугарылып келсе, билимди акыл, накыл сөздөр, макал лакаптарды, накыл сөздөрдү айтып келсе, бүгүн биз ошондой деңгээлде алып чыга алдыкпы? Ошондой деңгээлде алып чыга албай баратабыз. Туурабы? Биз эми азыркы бүгүнкү күндө интернеттин заманы болуп атат.
айтышниктердің ишин көрүп атабыз. Бұл жакшы илим алга умтулуп атат. Бирок ата-бабалардан калган тарыхты биз ким элек, ким болдук, эртең ким болобуз дегенди биз мына жерге түйүп койушубуз керек. Аны тарых чыгарат. Аны моореки чыгармалар чыгарат. Өзүбүздүн жазган чыгармалар биздин жаштарыбызга кандайдыр таасир бериш керек да. Биз деген азыркы глобализациянын заманында, ааламдашуунун заманында өсүп келаткан жаштарыбызга кандай билим беришибиз керек эле? Аларга атабыз баскан жол менен атаңар момундай болгон, бабаңар момундай болгон, момундай хандарды, момундай империяны жараткансыңар. Менин китебимде биз супер империяны жаратканбыз. Суперден империяга өткөнбүз. Империядан каланып каганатка түшкөнбүз. Каганаттан ары империя курганбыз. Ошол империясы 1755 жылы мына жерде жана айтпадымбы? Катуу кыргынга учураган манжурлар, монголдор, калмактар тарабынан. Муну пока бул тарыхка кеттим, бир аз айтып коеюн дедим. Анан ушундай зор империяны куруп берип анан ошол эл мына бүгүнкү биздин мына ошонун урпактар бизбиз. Биз ошого татыктуу боло алабызбы? Дүйнөнү титиреткени, дүйнөнүн маданиятына типтеген, маданиятына негиз салган эл биз болуп атабыз. Уну жазып чыгарган биз. Этикеттерде айтылып атат. Андан деген тарых музейинде болгон конференцияда чыгарылды. Ошого татыктуу жаштарды билимибиз менен, ошо техника менен, ошол убакта маданиятыбыз менен, мындай чыгармачылык менен биз алып алдыга көрөгүнө кундай кылып, кулагына кундай кылып, мындай элбиз деп, мындай бир патриоттук духту көтөрүш керек да. Адам өзү мындай чөкпөйт ошондо кичине мындай адам өзү көтөрүлөт. Биз мындай эл экенбиз деп өзү кайраттанат. Анан ошол таасирденип биздин баарыбызды кыргыз элин биримдикке чакырат. Муңгу жол деп айтып атпайбызбы? Ошол муңгу жолдун муңгусу түбү аякта экенин билишибиз керек. Мына ошол туура жол, ошого жетиш үчүн ушунун баарын билишибиз керек. Анан бир жерде мен акыркы сөзүм келген көрөрмандар, баарыңыздарга бир жердеги областтык башкаруучулардын, шаардыктардан да келип бир жерде көрүп отурасыздар, угуп отурасыздар. Мен ушул чыгармаларымды мурункусун 34 даанасын тарых музейине белек кылгам. Ошол тарых музейинде азыр турат, көргөзмөсү. Ошол жерде 4-чү этасына чыксаңыздар, ошол жерде менин чыгармаларым ошол жерде көргөзүлүп турат. Анан бул чыгармалар тарых музейинде ошо фойеде кире чоң фойеде этигиндерде ошол жерде турат. Ушул чыгармаларымдын скульптураларды ушул өзүмдүн нарын музейине белек кылам. Баракелде. Мынакей могул чыгарманын баары тең биякта калды. Калды булар. Бул жанагы улуу Тейро деген. Ушуну айтып атат жакында. Ушул да бияка калды нарында. О, метеориттер. Могул калды. Мына Манас атабыздын айкели калды бу жерде. Усатпы. Алтын калды. Бул чыгармаларды 1000 долларлап сурангандар болду. Арка жакта калды. Сонун баарын могу жерде бул чыгармаларга баа жок да, мындай түшүнгөн адамга бул баасыз. Бирок могу жерде менин эле түшүнүгүм менен азыркы замандын почету менен санасак, могу жерде 100 000 доллардын
чыгармасын калтырбайт. Бир жагы мен мындай эң төмөндөтүп айткам. Ар жагы миллиондогон долларлык чыгарма калды нарын элине. Кожош Мусаев аксакал ушурикине калтырып кетти. Мурас кылып келерки муунга. Баракелде.